Акыркы учурда ар кыл өнөрлүү балдарды кезиктирип келебиз. Өзгөчө картондон ар кандай нерселерди жасаган балдарды. Мындай өнөрдү көбүнесе стендтик модельдер ири менен үйрөнүшөт. Стендтик модельдер ирими бул балдар үчүн техникалык чыгармачылык кружок. Анда балдар ар кандай нерселерден кичинекей масштабтагы модельдерин жасашат. Мисалы, унаалардын модельдери, учактар, кемелер, поезддер, имараттар, архитектуралык макеттер. Ребята посещают кружок у меня хорошо, у меня очень много ребят занимаются. Девочек много, мальчиков много. Вот в этом году прям аж перенасыщение у меня идет. Кружокко кызыккан балдар менен кыздардын саны азыр абдан артып жатат. Балдарды өзгөчө кызыктырганы бул жерде алар мугалим берген бир гана тапшырманы аткарбастан өздөрү каалаган нерсени жаратышат. Бул алардын чыгармачылыгын, фантазиясын жана өз алдынча иштөө жөндөмдүгүн өнүктүрүүгө шарт түзөт. Модельди жасоонун өзүнүн белгилүү этаптары бар. Алгач окуучу өзүнүн идеясын кагазга түшүрүп, шаблон даярдайт. Андан кийин шаблонду картонго түшүрүп, керектүү бөлүктөрүн бычып, чогултуп, акырында даяр модельге айлантат. Мындан тышкары окуучунун өсүшүнө да өзгөчө көңүл бурулат. Жыл башында жасаган алгачкы модели менен окуу жылынын аягындагы моделин салыштырып, анын канчалык деңгээлде өнүккөнүн, кандай жаңы көндүмдөрдү өздөштүргөнүн аныкташат. Мындай иш баланын колунун майда моторикасын өнүктүрүүгө да чоң жардам берет. Өлчөө, чийүү, кесүү, бириктирүү сыяктуу иштер тактыкты, чыдамкайлыкты жана кылдаттыкты талап кылат. Бизнес ыймык көрсөтүүсүнө канчалаган жаш таланттар чыкты. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштарды көрүп, алар менен бирге биз да кубанып келебиз. Анткени кол өнөрчүлүгү, техникалык чыгармачылыгы менен таң калтырган бир топ балдарга билим берип, алардын жөндөмүн өстүрүп келе жаткан устат Андрей Ивановичтин окуучуларынын жарманкеге койгон эмгектери суктандырбай койгон жок. Здесь есть каждая деталька, внутри все проработано. Вот просто вот дома есть, вот найдете картон, который выбрасывают из мусора, из крышек, из колпачков. Можно сделать шедевр. Үйдөгү бардык эле кыргыткан картондордон шедевр жасоого болот. Биз балдар менен ушул парустуу кемени картондон жасадык. Муну жасаганга 2-3 сааттай убактыбыз кетти. Өзүңүздөр көргөндөй бул абдан көлөмдүү. Бирок муну биз кооздук үчүн гана эмес, чын дилибизден көргөн адамдын көзү кубансын деп жасадык. Мага ушундай нерселерди жасаган абдан жагат. Чоңойсом да ушул багытта кетем го деген ойдомун. Титаник сыяктуу кеме жасайм деген кыялым бар. Парусное судно изготовил у меня ученик Еремеев Лев. Ну, мы сделали совместно с ребятами. Это вот эти все модели, это у нас как бы коллективный труд. Парусту Еремеев Лев деген балабыз жасады. Жалпысынан чогуу жасашты десек болот. Бул кыска убакытта даяр болгон эмгегибиз. Краскалап боёгонго жетишпей калышты балдар. Бирок кызыгып сурап жанына сүрөткө түшкөндөр көп болуп жатат. Негизи балдардын жеке чыгармачылыгы менен катар биргелешип иштөөсү да алардын өсүшүнө жакшы таасир берет. Анткени чогуу иштегенде окуучулар бири-биринин оюн угуп, жаңы идеялар менен толуктап, пикир алышып, тил табышып иштөөгө үйрөнүшөт. Келечекте буйрусак көлүбүздөн Титаникти көрөт экенбиз деген изги тилегибизге ичтен кубанып койдук. Ал эми экинчи каарманыбыз Элман Жолдошбеков авиа инженер болсом деген кыялы бар экен. Ал келечекте учактын бир топ түрлөрүн жасайм деген ою менен бөлүшүп өттү. Ар бир деталын өзүбүздүн оюбуздан чыгарып, анан чыныгы самолеттордун версияларын карап, мындай детализация кылып жасаганбыз да. Анан ар кандай кылып, эмне үчүн эки канат керек, эмне үчүн арткы келе керек экенин өзүбүз да ойлонуп, тигүү деп ошентип ошол модельди жасадык да. Бул жөн эле учут эс алабы муну менен же башка бирдеме кылса болобу? Башка деле бирдеме кылса болот. Мисалы эмне? Мисалы ал болсо разведчик болуп иштесе болот, же болбосо грузовой самолет болуп иштесе болот. Мен самолеттун X-15, MiG-25 жана башка самолетторун жасагым келет.
Андрей Ивановичтен билим алып, кийин ушул багытты уланткан окуучулар аз эмес. Алардын арасында архитектура тармагын тандагандар, техникалык кесиптерге багыт алгандар бар. Ал эми анын окуучуларынын бири учурда Германиядагы BMW заводунда эмгектенет. Андыктан бул балдар келечекте кайсы гана кесипти тандагасын өзүнө керек болгон маанилүү көндүмдөрдү биле жүрөт десек болот. Самое главное, что мы сравниваем первые модели, которые они начинают делать в начале года, и последняя модель уже в конце года. И мы сравниваем, чего достиг ученик, какие результаты. Стендтик модельдер кружогу балдардын техникалык чыгармачылыгын өнүктүргөн өзгөчө иримдердин бири. Ал эми балдардын өз колу менен жасалган эмгеги мугалимдин жана тааныштарынын гана назарында калып калбастан, окуу жылынын соңунда балдардын эмгеги жыйынтыкталат. Алар техникалык жарманкелерге катышып, өздөрү жасаган модельдерин көрсөтүшөт. Мындан тышкары илимий техникалык олимпиадаларга, анын ичинде эл аралык деңгээлдеги мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул кружокто бала жөн гана модель жасабайт. Ал өзүнүн идеясын ойлоп таап, аны кагаздан чыныгы буюмга айлантууну үйрөнөт. Балким бүгүн картондон жасалган кичинекей учактын же кеменин моделин жасап жаткан окуучу эртең чыныгы инженер болуп чыгып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошот деген изги тилек менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак.